Ассаламу алейкум туғандар. Мына Горный Алтайдан 5 фура бука куна жөн Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга, өзбек жарандары, өзбек машиналары менен алып кетип атат. Бүгүн 9 ноябрь кар жаап 5 фура, 1 фура артыбызда калды. 2 фура кетип барып атат азыр мынакей. Ошол достор. Алдыбызда дагы 4 фура бар. 3 фура. Бирөөсүнө ашып өттүк. Кимге мал керек болсо чалгыла. Азыр дагы бир 20-25 күндөй убакыт калды. Андан кийин уже мал ташыш бир аз кыйын болот. Малды жүктөш кыйын болот. Малды өзүнү дагы табыш кыйын болот. Азыр ошону билип туруп булар бир келгенде 5 машина алып кетип атыптыр. Туугандар, эгерде силер дагы мал алам десеңер, 4-5 баш эмес туугандар. 4-5 башты биз бияктан эч кандай эптеп жөнөтө албайбыз. Туугандар, жөнөтсөк моундай кылып фуралап, фурага азыркы учурда мына дагы келдик. Азыркы учурда бир фурага орто эсеп менен 3 миллион 300 миң акча кетет, ашып кетсе 4 миллион 300 миңге чейин. Аны дагы малдын саны менен эсептелет. Малдын саны, жол кире, кайсы жерден, кандай мал, породасына карап, ошого карап туугандар мынакей ашып өтөйүн. Дагы бирөө, бул дагы Өзбекстан, бул дагы Өзбекстан. Баары мал жүктөгөн. Баары мал жүктөгөн. Бука азыр кетип атабыз туугандар. Ошондо 5 фура жүктөлдү, кетип барып атат туугандар. Герефорд породасындагы уйлар, кунажындар, букалар эт багытында. Бул сүт эмес, эт багытында. Азыркы учурда бар 1 килограмм 250 рубльдан, кунажындар 220дан. Кунажындар качкан эмес, 1 жашка жетпеген кунажындар. Эгерде ким кызыкса, чалгыла, кызыккандар чалып атат, сөзсүз. Дагы эми жарыя кылып койсом, кайра жакшы болот. Туугандар, бул малдын алдын ала бар жогуну эме кылса, бат эле боло турган нерсе. Алдын ала кылбай келип туруп нөлдөн баштайм десеңиздер, 1 айга созулуп кетет туугандар. Ошого алдын ала деген бул телефондо чалып туруп, сүйлөшүп, канча мал алышыңарды билип туруп, кандай мал алышыңарды билип туруп, ошол таба турган адам, издеп таап бере турган адамды толугу менен ыраазы кылсаңыздар, ал сөзсүз ишини башындан бар жокту ыңгайлуу шарттары менен сиздерге түзүп берет. Ким болбосо дагы ошондой иштейт по-любому. Менби башка болсо дагы туугандар. Ошондуктан эгерде мына машина Кыргызстандан келет экен. Эгерде сиздерде ошондой ниет болсо, албетте бир адам кээ бирки малда мынча акчасы жок, 3 адам, 4 адам болуп алсаңыздар болот. Сатканга, азыр сатканга, ойду сатканга кылгыла, үйгө алып барып алып, мындай энчиликке десеңер, базарда эле толтура ал жакта Кыргызстанда. Азыр соодага бир аз кышы менен иштеп калайын деген адамдарга азыр мына ошо эң ыңгайлуусу ошол бука алып барганыңар жакшы. Кунажындар, ошол эт багытында кунажындар эле ошондой эле эч кандай бир сойсоң май сары болуп калат экен дейт. Жок, булар качкан эмес, жаш кунажындар. Ал ошондой эле букадай эле болот. Буканы кандай сойсоңуз ошондой эле аппак май менен болот. Анан бул эт багытында, сүт багытындагы эмес. Эт багытындагылар эч кандай айырмасы жок кунажын менен букан. Просто баасы менен айырмасы бар. Кунажындар арзаныраак. Кунажын баккандар да бар экен. Бука бакпай жалаң кунажын баккан. Ошол жалаң кунажын баккан, семирткен ушундай адамдарга мен сунуштайт элем. 1 килограмм 220дан кагаздарды дегенде буну таза ортодо турган балдар бар, ошолор аркалуу кайрылып аларга
кагаздарын жасатып Кыргызстанга алып кетебиз. Мен өзүм алып кетпейм. Мен бияктан эле бүт жолдорун көрсөтүп, кандай эмне кылыш керек, жүктөп, чогуп барып эме кылабыз. Жардам беребиз. Мына машина Казакстандан келет, мына Кыргызстандан келет. Ал да казак экен. Туугандар, ошол саламатта болуңуздар. Эгерде бир кандайдыр суроолор болсо, телефон, WhatsApp бар 8983 279 44 88. Туугандар, видеону көрүштөн алдын лайкты баспагыла, туугандар. Классты баспагыла. Себеп ал эсепке кирбейт. Видеону көрүп бүткөндөн кийин же көрүп атып эч болсо жарымынан көбүрөөк болуп калса, ошондо лайк басып койсоңуздар жакты деп. Ошол басканыңар жетет. Себеп YouTube көрбөй туруп сен кандай лайк басып атасың, бул видеону көргөндөн кийин жакты жакпады деген ойго келесиңби деген суроо берет да YouTube. Ошондо алдын ала мени сыйлап, ой Данияр деп биз алдын ала коюп койдук дегендер көп болуп атат да. Алдын ала койбогула. Көрүп туруп же көрүп аткан мезгилде жарымдан ашып кетсе, ошондо лайк басып койсоңуздар YouTube жагыптыр, көрүптүр эсепке киргизет. Көрдү деген эсепке дагы киргизет да. Ошондуктан ошол мага ошол жакшылыгыңыздар, ошол лайкты эрте баспай, видеону көрүп туруп бассаңыздар жакшы болот, туугандар. Анан сураныч видеолорду ар бир адамда группалары бар, классташ группасы, айылдаш группалары. Ошол группаларга жарыя кылып койгулачы, сураныч. Таратып койсоңуздар, сизге окшогон туугандарыбыз алар дагы көрүп калат. Балким алар издеп жүрсө керек, ушундай маалыматты угайын деп жүрсө керек, сүйлөшөйүн десе керек. Бирок тилекке каршы биздин туугандар өзү эле көрүп коюп таратпайт экен да. Менде YouTube'дан ушундай көрө турган функцияларым бар да, статистиканы караганга мүмкүнчүлүгүм бар менде. Мен ошол статистиканы карап коюп көрөм. Болобу, болбойбу? Анан ошол адамдар коюп жатабы, лайкты койбой жатабы, же таратып атабы, таратпай жатабы? Кайсы эме менен таратканы дагы чыгат да, WhatsApp менен, Telegram менен. Ошого тараткандар өтө аз экен. Бири-бирине мынтип көрүп койчу, мына сага кызыктуу болсо деген таратуу жок экен да. Ошол таратып, жайып эме кылсаңыздар, өзүңүздөр дагы көрүп, башкаларга дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондон сиздерге мен рахматымды айтам. Чоң рахмат. Саламатта болуңуздар, туугандар.